Бишкектин четиндеги Ак Бата жаңы конушундагы бул мектеп 180 балага ылайыкталып, 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга билим берүү каралган. Бирок мектепте азыркы тапта 1060 бала билим алууда. Балдар 9-класска чейин окутулат. Балдарды коргоо уюмунун Демилге фондунун төрайымы Гүлжамал Майлыбасованын айтымында имарат 10 жыл мурун бала бакчага ылайыкталып курулган. Ал эми башкы планда каралган мектептин жер тилкеси менчикке өтүп кеткен. Мектептин орду бар болчу, тиги жерде турбай көрүнүп, теплица салынып. Ал жер менчикке сатылып кетти, өкмөттүн өзүнүн иши экен. Анан проекти боюнча генпланда негизи ошол жер мектепти болуп чийилген. Анан кийин ал менчикке чыгып кеткенден кийин бул садикке деп салынганды 180 орунду мектеп кылып. Ушу биз өзүбүз столицада жашайбыз, биз Кыргызстандын столицасы Бишкек. Анан Бишкекте мисалы тегерек четинде даже биягында эмес, айылдарда двухэтажный, трехэтажный сонун заманбап болуп салган мектептер бар. Анан биздин ошо суранарыбыз, ошо чоңдордон, жогору жактагылардан суранарыбыз, биздин балдарыбызга жакшынакай ушу заманбап мектеп салып берсе дейбиз да. Буга чейин тиешелүү тараптарга кайрылдыңыздар беле? Биз кайрылганбыз, биз көп жерге кайрылдык. Жооптор болгондо эмне жериңер жок, жер чечиле элек, жерди чечип атабыз деген эле суроолорду алабыз, бул башка эч кандай эме жок да. Бул чакан имаратка Ак Батадан эле эмес, жакынкы Ак Жар жана Адилет конушунан да балдар келип окушат. Анткени ал конуштарда мектеп жок. Андагы көчөлөрдүн абалы өтө начар болгондуктан мектеп жамааты тазалыкты сактоо максатында балдарга кошумча бут кийим алып келүүсүн айтышат. Балдар жолдо кийип келген ылай болгон бут кийимдерин баштыкка салып, мектептин ичине атайын алып келип койгон бут кийим менен киришет. Конуштун жашоочусу Кымбат Усубалиева баласы улам бут кийимин унутуп, жоготуп жибергенин айтып, абалга нааразы. Менин балам 3 ботинке жоготту. Бала унутуп калат экен. Ага ким жооп берет? Биз кайра карап мисалы сатып бере албайбыз да. Ошону караш керек, айтыш керек. Жол баткак. Анан буякты чечкени жоголот. Анан эмнеси ошо жалдаспайт? Эмнеси окуучу балдар жушат болду. Мындай нааразычылыктар айтылган учурда мектептин тардыгына, шарттын оордугуна карабай иштеп келе жаткан мугалимдер жамааты ыза болуп, өздөрүн ыңгайсыз сезишет. Түшүнгөн адамга балык башынан сасып, көйгөйдүн баары имараттын тардыгынан келип чыгууда. Мугалимдер билим берүү программасы негизинде балдар окутулуп жатканын, имараттын кеңейүүсү алардын да орундалбай келе жаткан тилеги экенин билдиришет. Баарына бирдей. Ошол чоң мектепте эле программаны иштейбиз. Билим сапаты начар деген аны далилдеп туруна сүйлөш керек да, ошону эле айтып атам. Билим сапаты Кудайга шүгүр жакшы эле бизде. Жанталашып жатып окутабыз. Кандай чоң мектептер, кандай программа болсо, программа баарына бирдей берилет да, ошондой эле. Түшүнүндө мындай болуп атат да, сиз ооба мектеп тар, балдар көп бала окуйт, бирок билим сапаты кадимки эле башка мектеп. Программа бирдей эле ошондой эле окутат. Тар болобу, кандай болот? Сабактан кечигүү деген жок. Тартип өз ордунда, баары нормально окутат. Анан кийин жөн эле сырттан кээ бир ата-энелер түшүнбөйт. Эмнеге деп, же биз мектеп сала албайбыз да мектепти. Ал эми мектептин жамааты имарат кеңейип, башка билим берүү жайларындай абал болоорунан үмүттөрүн деле үзүп койгондой. Канча деген журналисттер текшерүүлөр келет, бирок маселенин чечилип кеткенин көргөн жокпуз деген мугалимдер буга чейин айтылып келген куруу убадалардан тажап бүткөндөй. Жылдан бeri уже açılgandan beri işten gerek. Hiç ki bari de gelip kıyratta buna Номер 43 бул мектепте балдар 3 нөмөт менен окутулат. Узунунан кеткен коридордо болгону 10 класс бар. Ылайыкталгандан 5-6 эсеге көп бала кабыл алынгандыктан ичинде аба жетишпей кетет. Бир партага 3төн бала отурат. Бул маселе боюнча Бишкек шаарындагы Свердлов райондук акимиятына кайрылдык. Биздин суроолорго акимдин орун басары Рустам Касымбеков жооп берди. Ак Батага мектеп курууга жер тилке аныкталган. Конуштун борбордук бөлүгүнө чоң мектеп курулат. Азыркы тапта жер тилкени ченөө иштери жүрүүдө. Мындан тышкары ал жерден коммуникация өтөт экен. Ошол маселелерди чечип жатабыз. План боюнча 2025-жылга мектеп салынып бүтмөк. Бирок муктаждык чоң болуп жаткандыгына байланыштуу биз 2020-жылга бүтүрүүнү көздөп турабыз, деди Касымбеков. Ал эми башкы планда мектеп курула турган жер тилкеси жеке жактарга сатылып кеткен деген маалыматты четке кагып, мектептин ордуна жерди мыйзамсыз басып алган адамдар үй куруп алышкан деген жоопту узатты.